Assalamu aleykum damılla talihat degen emine oşoğu ötü şariatta ötüş şart bu aytçı deydi. Мынчалык одоно сөз айтканыңыз мага жакпай атат. Айтчы дегенде бешегими терметкен жериңиз жок, урматтуу бир тууганым. Эгерде биз сиз деп айтсак жакшы болот. Чындыгында айыл жерине барып калсаң же Кудайга барып калсаң, ай, сен деген сөздөрдү көп угабыз. Сен деген сенек сөз, сиз деген сылык сөз. Айылдын молдолор урмат кылыш керек. Ай, сен деп молдого сүйлөгөн болбойт. Молдого сиз деп айтыш керек. Анткени ал өзүнүн жашы кичүү болгон менен оозунда Аллахтын калимасы Кур'ан окуйт ал деген. Ал хадис айтат. Ал сени түбөлүк тозоктон куткарып бейишке алып бара турган шаңа шарият жолду сүйлөп берет. Ана молдокеге сен деп чоңдугуңа салгандыгың өзүң бетиңи жуубайсың, көчүгүң эмес, андан кийин даратылган адамга келип алып туруп сен деп сүйлөгөн такыр болбойт, урматтуу бир тууганым. Айылдашың болсо деле, атаңын бир тууганы болсо деле, аны сен деп айтпагының, анын көкүрөгүндөгү, көдөнүндөгү Аллахтын илими, шариятты сыйлагының.